Бұл жерде, бұл имаратта, сіздер жақсы білесіздер, легендарный парламент отырған. Бірінші, екінші соғыстағы депутаттар іштешкен бұл жерде. Бұл жерде легендарный парламенттің депутаты Мықтегісович отырады. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, алтыншы соғыстың депутаты Иса Шишкулович отырады. Мен бұл жерде мәселе көтергім келеді. Бұл парламент жөнінде мен сөз қылғым келеді. Егерде қарасақ, şu легендарный парламенттен баштап, жылына 130-150 мыйзам долбоорун кабыл алчу. Биз да ушул вазифаны аткарып келатабыз. Бирок бүгүнкү замандын талабына балким биз башка нук менен кечкирекпиз деген ойдобуз. Акыркы кезде өзүңүз көрүп атасыңар, парламенттин аброю боюнча мындай жаман көрсөтүү боюнча аябай күч алууда да. Biz da ошол боюнча өзүбүздүн сөзүбүздү айтпасак, анда бул туура эмес болот. Мына бизди ар кандай сөздөр менен бизди критикалат. Акча жеп атышат, тигиндей кылып атышат, бул кылып атышат. Эгерде калыс үчүн карасак, пара менен кармалгандар ким? Аткаруу бийлигинин өкүлү. Сейфтен чыккан акча кимден чыгып атат? Аткаруу бийлигинин өкүлү. Тендер жүргүзүп аткандар. Ал жерде ар кандай мындай коррупциялык элементтерди көрүп атабыз. Ким? Аткаруу бийлиги. Мындай мен карасам, баягы бизди парламентти башка ойго бургус келе атат да, өздөрүнөн кетип, биз жака бургус келе атат да ойлорду. Эң негизги курал бул соц тармагы болуп калды. Мына соц тармагында ар кандай сөздөр, ар кандай жалган жалалар айтылып атат. Бүгүнкү күндө президенттин сөзү же указы, чечими, өкмөттүн расмий түрүндө өкмөттүн чечимдери, жогорку кеңештин расмий түрүндө чечимдерине ишенбей, соцсеттеги жалган жала фейктерге мына бүгүн ишенип атат. Урматтуу коллегалар, бул жаңы бир идеология жаралып атат да. Эми соцсеттер азыр өнүгүп атат, бир жагынан бул жакшы. Бул жерден биз сөздүн эркиндиги, маалыматтарды тез алыш үчүн мындай жакшы ыңгайлуу шарттар түзүп берди. Бирок экинчи жагынан сиздер өз жакшы билесиздер, жалган жала фейктер, мындай туура эмес маалыматтарды тарашы аябай мындай күч алууда да. Эртең мына парламенттик шайлоо келе атат. Эртең парламенттик шайлоодо кандидаттардын аброюна негизи биздин жарандарыбызга туура эмес маалыматтар жеткизип, мына ушул маалыматтар менен жашап калабыз. Ошол жерде коркунуч бар. Ошон үчүн бул мыйзам, шайлоо мыйзамдарын дагы бир кысыра карап чыгыш керекпиз. Мына фейктер чыгарып атат, өзүнүн атын так жазсын, өзүнүн сүрөтүн так койсун. Жоопкерчилик кайда? Фейк маалыматтарды берип атат дагы, жоопкерчилик эч кандай жок. Ошол жерден жоопкерчиликти биз тартайлык. Мыйзам менен киргизебизби? Же башка токтомдор менен киргизебизби? Мына ошол иш-чараларды жүргүзүш керек. Урматтуу коллегалар, биздин комитеттин аталышында мамлекет түзүлүш. Эртең ушундай фейктер менен жашап калсак, бул мамлекеттин түзүлүшүнө доо келет. Бул эртең жакшылыкка барбайт, урматтуу коллегалар. Эртең 7-чи чакырылыш келет, урматтуу коллегалар. Эртең ушу парламент кандай келет? Сабатсыз парламент келип калышы мүмкүн. Ошол парламент бизди эртең башкарат. Кимдер бизди башкарат? Билими барбы, илими барбы? Ошол жагында карап коюш керек да. Мына коркунуч бар. Эртең Мықтегисович окшогон аксакалдуу юристтер келбей калышы мүмкүн. Эртең тажрыйбалуу мугалим, тажрыйбалуу врач келбей калышы мүмкүн. Эртең окшогон келбей калса, анда эмне болот парламент? Базаркомдор келет, тиги келет, бул келет деген сөздү айткым келет да. Биз өзүбүздүн парламенттин аброюн, мына биздин комитет, мында өзүбүз тиги комитеттен кийин отуруп калып, рабочий топ түзөбүзбү? Бир өзүбүз сүйлөшүп, кандай кылабыз, кайсы мыйзамдар, кайсы токтомдорду, кайсы иштерди жасайбыз, кайсы стратегия аткарабыз. Заман талабын биз башка нук менен кечирекпизби же? 130-150 мыйзам долбоорун кабыл албай, конкреттүү кыскартып, мыйзам долбоору ушу керектүү. Эксперттерди чакырайлык. Ошол эле фейктерди чакырайлык, анда бул жерде сүйлөшөлүк. Эмне керек деп? Парламентке жардам берелик. Парламенттин мындай отырганда, төрдө отургандар, балким алардын тажрыйбасы жетпей атат.
Балким алар силерден суранган жок. Мен мисалы менден суранган жок. Мына мен силерден суранып атам. Ушу парламентте 6-чы создукту аягында жок дегенде кийинки 7-чи создукка да бир туура нукка бара турган кадам чыштайлык.